Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биздин конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү кинорежиссер, продюсер, кино жаатындагы 50ге жакын эл аралык сыйлыктардын ээси Актан Арымкубат конокто. Арыбаңыз Актан агай. Жакшысызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы. Мына Актан агай жакында эле бир маегиңизде Актан Арымкубат деген ысым тууралуу кенен айтып бериптирсиз да. Анан кыргызда баягы сөз бар. Ата аскар тоо, ине боорундагы булак, бала ортосундагы шамчырак деген жакшы кеп бар да. Анын сыңарындай мен сиздин аталарыңыз Арым Кубат, анан апаңыз тууралуу билгим келип атат да. Жок, бул бир чети улам кайталачу болуп алдым да. Мен өзүм бакма боламын да, бешкемпир. Анан убагында бул нерсе такыр айтчу эмес да. Анан кийин бул чыгармачылык иши болгондон кийин мен өзүмдүн мындай өтө маанилүү деп койсом болот, чыгармамдын бири ошо Бешкемпир болуп калды да. Анткени өзүм тууралуу айтыш керек болуп калды да. Анан ошол убакка чейин эмнегедир ошону так эле айтчу болуп алдым да. Мен ушундай баламын депчи. Анткени бул баягы кишинин ичинде бир комплекс окшойт. Анан ошол улгайып калсаң деле ошол нерсени улам эле айта бересиң да. Буга чейин көп интервьюда чыгып кетти да. Жанагы Арымкубат деген бул арым биологиялык атам, Кубат деген киши баягы өзүмдүн ата деп жүргөн киши, ошонун колунда чоңоюп, анан 2001-жылы Селкинчек Бешкемпир Маймыл деген автобиографиялык 3 илдигим бар. Ошону тарткандан кийин баягы өзүмдүн бала чагыма бир мындай чыгармачылык арноо десем болот. Ошондон кийин анан кийин өзүм ысмымды которуп кеткем да. Сиз туура айттыңыз. Анткени Арымкубат жөнүндө эле сурай берет да. Энелерибиз жөнүндө айтылбай калып атат да. Анан Токтомушова Сонун деген мен биологиялык апам да. Анан а кишини апче деп койчубуз. Эми баягы чүйдө эже дебейт, апче дейт да. Анан апче деп койчумун. Тиги биологиялык атамды болсо жезде деп койчумун. Өзүмдүн апам Сарымсакова Ракия. Атам Сарымсак Кубаталы, апам болсо Сарымсакова Ракия. Эми бул киши мен кичинекейимде эң биринчи ырымдын бири ошо атама арнагам да. Эми бала кезде да, анан эмне үчүн баары эле көп тиги энелер жөнүндө айта берет. Анткени ырдын көбү ошо энелер жөнүндө кичинекей аңгемелер болуп, анан кийин бул ошол баягы өзүмдүн бир ичимдеги бир чыгармалык бир сезимдер болуш керек. Ошо баягы бир нерсе айтылбаса, ошону айтам деген бир умтулган немеси бар да. Анын үстүнө өзүм да атамды жакшы көрчүмүн да. Анан биринчи эмемде ошо атама арнагам да. Атам өзү мындай бир мүнөздүү болгон, кандай деп айтсам, мындай жылуу сөз айтпаган киши болчу да. Мамушкам болсо эми ал киши мени эле эмес, айылдын баары жакшы көрчү да. Менин колуктум айтып калат тиги. Эми Советтер Союзу жаңгулаганда эми кыйратканда деле үйдө тамак аш деле жок да. Ошентсе да болбой эле ошол. Эми ал кезде эшиктин астына дасторкон жайып эле чай иче берчү да. Анан ошол көчөдөн өткөндөрдүн баарын эле чакыра берчү дейт. Ай кел чай ич деп элечи. Анан ошолор менен баягы аңгемелешип неметип эле. Анан мен таң калганым, ал киши ошо 85-теринде каза болду. Ошол маалга чейин мен жолдош балдарымдын ошол тиги кудаларын эмне шылып, анан кыздары каяка кеткен неме бүт билчү да. Анан мен жаман таң калчумун. Баягы эс тутуму аябай күчтүү киши болчу да. Анан
киши менен мындай мени багып алдыңар беле деген эч качан сөз болгон жок да. Бул эми мындай кандай деп айтсам, киши билчү, мен да билчүмүн, бирок ортобузда эч мындай сөз болгон жок. Анан ошол колуктум айтып атат, эмне бир жерге барсам, мен өзүм эле жолдош балдарым Актанды жейин деп коюптур да. Анан аябай ысаланып келип, апам айтыптыр да, ушинтип тиги Актан эле жолдош балдары, жакын көргөн достору эле ушинтип айтты деп мен аябай жаман болуп кеттим дептир да. Анан эми кишинин мындай акылдыгын көрбөйсүңөрбү? Эмне анын атасы да Дандыбай экен дептир. Биз Дандыбай деген Гүндүнүн ичинде Дандыбай деген уруубуз да. Анын атасы Дандыбай болсо, менин баламдын энеси Дандыбай дептир да. Анткени тиги апчем менин атамдын карындаштары болот да эми. Эмне жөнүндө менимче сөз түгөнбөйт, айта берсе көп болот болуш керек. Бирок тиги көбүнчө мен го баласымын. Мен баягы анткени энеге арткан сүйүүм эми бала кезден да. Бирок тиги колуктум айтат да, мен ошол көп нерсени ошо кайненемден үйрөндү деп коет да. Анан ушул убакка чейин өзүнүн энесин айтпайт, менин апамды айтат да. Бул эми келини, кайненеси жөнүндө ушинтип айткандан кийин ошондо эми баягы апамдын, кишинин кайненесин жакшылыгын ошондо билсе болот го деп ойлойм да. Ушу бир үйдө канча бала чоңойдуңуздар? Бир үйдө 2 эле бала болчубуз. Тиги менден улуу Жеңишбек деген агам бар болчу, киши көй тубагында каза болуп калды. Анан экөөбүздүн айырмабыз 13 жаш. Бул менин эми багып алган себеби, мен ойлойм, ошол эми бир балалуу болсо анан кийин дагы бир балалуу бололу деп багып алды болуш керек. Эми ар кандай айтышат. Тиги Арымбек тараптар, алардын балдары улам чарчап, анан кийин мени качырбайды деп айтышат да. Кыргыздын салтында ошондой бар да. Баягы баласы жок үй бүлөгө баланы берип багып алган. Мен өзүм колуктум да ошондой, айчүрөк да ошондой. Эми киши укса, көрсө капа болбостур, анткени муну баары эле билишет. Баягы бала кезде айтылбай калат экен, бирок чоңойгондон кийин билесиң да. Анан жанагы биологиялык бир туугандарым дагы таарынат. Мен ушинтип улам эле эфирге чыгып айта берсем, алар баягы эми алар өзүн бир тууган деп жүрүшөт да. Бирок мен азыр эми ошо биринчи жолу айтып атам. Бул менин чечимим эмес. Анан жана балдардын чечими эмес. Бул эми ошол жана биологиялык бир тууганым өздөрүнүн апасын, атасын сыйласа, менимче мен түшүнө билиш керек да. Анткени алардын эне атасы, менин эне атам ушундай чечимге келди да. Эми баягы мен ойлойм, ошо баласы жок деп эле берди го деп ойлойм да. Баягы анын үстүнө мен ошо Кубаталы деген атам башкарма болчу. Тиги Арымбек да башкарма болчу. Кээде тамашалап коем. Эки башкарманын баласымын деп коем да. Анан эми колунда бар кишилер дагы балалуу бололу деп эңсеген болуш керек. Анан мен келип калган себебим ошондой болду го деп ойлойм да. Анан мындай экен да, биз кээ бирде өзүбүздүн тагдырыбызга маани бербейт экенбиз да. Бул баягы пешенеңе жазып койгон нерсе экен да. Азыр мен ойлойм, бул мен ошол бакма болуп калганым, менимче бул чыгармачылык өзүмдүн бир ички дүйнөмө чоң себеп болду го деп ойлойм да. Анткени азыр ойлосом, ошол эми Бешкемпир менин чыгармамдын өзөгү болуп калды да. Анан кебетеси ошол кинону тартсын деп, эми жараткан дейбизби, Кудай дейбизби, тагдыр дейбизби, ошентип бакма бала болуп. Анткени мен бул кино тарыхын карасам, бул бакма бала жөнүндө кино жок экен. Эми жанагы өгөй атасы жөнүндө бар, анан кийин ушундай мындай түзмө түз. Анан бул Бешкемпирдин дагы мындай эң маанилүүсү бул жанагы элде калган сөздү чечмелегенге аракет кылгам да. Бала тапкандык эмес, бала баккандык дейт да.
ошон үчүн ал ошол эң негизи мындай айта турган оюм ошол да, ал ошол үйдө бала болуп калат ошол жерде. Анан кийин жанагы жаназада ошол аласа бересесин айтат эмеспи. Ошо мына жаңы эле атама ыр жазгам деп ыр жөнүндө айтып өттүңүз. Анан жаш кезиңизде ыр жазып экенсиз, өспүрүм кезиңизде сүрөт тартып экенсиз, мектептин стен газетасын чыгарчу экенсиз. Анан убагында ошол жана Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайын бүтүрүптүз. Андан кийин сиздер эл сүрөтчүсү Кооперативдин чыгармачылык сүрөт чеберканасында да билим алыпсыз. Анан ушул сүрөтчүлүктөн эмнеге ошо кино тармагына ооп кеттиңиз? Бул эми жанагы мен айтып аткан тагдыр болуш керек деп. Мен эми антип айтканда, анткени мен өзүм режиссер болом деп ойлочу эмесмин да. Керек болсо сүрөтчү деле болом деп ойлогон эмесмин да. Анткени бул апам менен атам мен барганда алар 50 жашта экен да. Эми чоң атам менен чоң энемдей сыяктуу болчу да. Алар деле баланча болосуң деген деле жок. Баягы эл катары окутту. Анан жана школдо сүрөт тартчумун. Анан кийин мугалимдерим айта баштады. Актан сен сүрөтчү болосуң депчи. Анан сүрөтчү болом деп, үй бүлөдө деле эч ким жок. Сүрөтчү болгон, режиссер болгон эч мындай чыгармачылык жака мындай эмебиз жок да. Анан кийин сүрөтчү болом дедим. Аябай аракет кылдым. Жана Кооперативдин мастерскойуна барып калган деле ошол себеп. Ал киши биздин көрүнүктүү пейзажист да. Анан өзүм мен ошол табигат тартканды жакшы көрчүмүн да. Анан пейзажист болом деп ал кишинин колуна барып окуганга аракет кылдым да. Бирок экөөбүздүн ортобузда мындай түшүнүксүз пайда болуп калды. Анан ал жерден кетиш керек болуп калды. Анан жумуш иштеп эле ошол киностудияга бардым. Анан аяка барып калган себебим, мен ошол Кооперативде жүргөндө түштүккө командировка барып, ошол жердин киночулар менен аралашып калгам. Анан эмнегедир ошол оюм эле киностудияга барам деп калдым. Анан барсам, мен тааныган сүрөтчүлөр бар экен, Жоки Касымалиев, анан кийин Сүйүн Мырзахметов деген. Мени тааныган деген себеби, мен училищеде окуп жүргөндө эле көргөзмөлөргө катышып жүрчүмүн да. Анан алар мени билчү. Анан көргөндө эле бизге декоратор керек деп, анан Кайырдин Акматалиев деген режиссерубуз бар. Ал киши ошол биринчи кыргыз фильминде комедияны тартып атыптыр. Анан ошол кишиге тиги сүрөтчүлөргө декоратор болуп иштеп калып, анан кызыгып калып, эми ал убакта киностудияга орношот деген өтө кыйын болчу да. Анан ошол жерде бир 9 жылдай, 10 жылдай иштеп калдым, сүрөтчү болупчу. Анан ошол сүрөтчү болуп жүргөндө мындай ойлор келе баштады да. Режиссер болсоңбу деп да. Анткени жанагы ыр жазганым, анчамча аңгеме жазганым, сүрөт тартканым бул негизи ошол кинонун ичине камтылат да. Анан кинону баягы синтез искусств деп коет эмеспи? Анын ичине адабият да кирет, театр да кирет, көркөм сүрөт, музыка. Иши мен бир нече мындай жөндөмүм ошол киного ылайыктуу болуп калды да. Анан кийин мен өзүм сезип калдым. Жанагы ичтеги бир ойлорумду ошо кино аркылуу алып чыкса болот го деп. Анткени бул сүрөт болбой эле статичный да, эми баягы сүрөт. Эми сүрөт аркылуу өзүңдүн ойлоруңду мен үчүн да эми бергенге кыйын болуп калды. Бирок кинонун мүмкүнчүлүгү аябай көп экен. Ошол сүрөт аркылуу баягы өзүңдүн ойлоруңду айтканга ыңгайлуу жанрдай, ыңгайлуу искусстводай болуп көрүндү да. Ошон үчүн кокусунан жол бунит деген даректүү тасма тартып калдым. Эркин Рыспаев деген киши менен баягы сорежиссер болдук. Ошол жол бунит, анан Байге, Азиз Алиев жөнүндө даректүү тасма, андан кийин келечектен ошол Колхоз Россия жөнүндө бир заказной тасма тартканбыз. Ошолор чогуу тартып,
Анан кийин 90-жылдары союз бар, бирок жана перестройка болуп, что-то мындай бир кызык эмелер, мындай саясатта бир кызык нерселер болуп атканда, анан ошол кезде Төлөм Шакеев Келечек деген киностудия ачат. Бул Келечек деген киностудия жана Ролан Быков деген билесиңер болуш керек, атактуу актер, режиссер. Ошол киши Москвада фонд Ролан Быкова деген түзүп, анан кийин бир нече киностудияларды филиал кылып башка республикаларда ачат да. Анан ошо Төлөм Шакеев студиясын ачып, анан мен үчүн ушул убакка чейин түшүнүксүз да, биринчи чоң көркөм тасмасын мен чакырып, мени тартып берсин деп айтып атышат да. Эми ал киши менен мен жакын деле мындай мамилем жок болчу. Мен бир ойго кеткен нерсем, ошо Рудольф Николаевич Чмонин деген бир белгилүү редакторубуз бар болчу. Советтер Союзунун убагында ар бир тасмада редакторлор бар болчу да. Эми алар баягы сага кеңеш берет, өзүнүн оюн айтат, керек болсо аласың, керек болбосо албайсың да. Ошол киши менен жана жолбун иттештеп калдым. Анан кийин мен жана айтып атпаймынбы, мындай заказ болгон бир колхоз Россия деген бар болчу, бул Беловодский жактагы миллионер колхоз. Хубиев деген башкармасы бар болчу, ал Төлөм Ишакеев менен чогуу тиги жогорку Верховный Совет СССРде депутат болуп калган да. Анан баягы бир кино тартып берейин деген го. Ошентип 50 мүнөттөн ашык даректүү тасма тартканбыз. Эми кинопленкага мен айтканым мындай кызык көрүнүшү мүмкүн, бирок ал убакта кинону только баягы кинопленкага тартчубуз да. Анан элестеткиле канча деген кинопленка керек, канча деген каражат керек. Анан алар үчүн ошол чоң мындай жакшы бир ал кезде ошол колхоздор болот, колхоздор болбойт деген бир маселе бар болчу. Ошонун тегерегинде жасаганбыз да. Ал убакта эми мен курактуу киностудия толгон токой режиссерлор бар болчу да. Тетип ГИКти бүтүп келишкен да. А эмнегедир баягы эми мен ушул убакка чейин баягы атайын билимим жок да режиссер деген. Анан ал киши мага ишенип бергени бир чети Рудольф Николаевич деп ойлойм, а бир чети баягы чыгармачылык кишилер болбой эле көрөгөч болот да. Ал кебетеси эми сезди болуш керек деп ойлойм да, баягы менин бир чымыным бар экенин, анан шахтанга берели деп. Анан ал кинону жакшы жасап, Төлөм Шакеевичке өткөрүп бердик, тиги Ролан Быковго өткөрдүк. Ашхабадтан бир нече приздерди алдык. Анан биздин ошо кино коомчулукка аябай жакты. Андан кийин маселе болгон жок. Улам бир тасманы тартып, жана селкинчек бешкемпир болуп, ошентип кандай деп айтсам, бул күтүлбөгөн жерде кыргыздын киносунда Актан деген режиссер пайда болуп калды. Анткени баягы байгеге чапкан сыяктуу бир белгисиз аттар болот го, бир жерден кошулуп калып, анан кийин биринчи келип калса баары таң калып калган, ошол сыяктуу болуп калдым да. Күтүлбөгөн жерден атым чыгып режиссер болуп калдым. Анан бул Советтер Союзу кулагандагы мага бир жолтоо болду болуш керек. Анткени Советтер Союзунун убагында атайын диплом болбосо сага кино тартканга уруксат берчү эмес да. 27 Шанхай эл аралык кинофестивалында кара, кызыл, сары кино тасмаңыз башкы байгеге ээ болду. Анан бул тасмаңыз негизинен сүйүү тууралуу экен. Аталышы эмнеге мындай болуп калды? Бул Шанхайдан деле эң көп суроо берген ошол да, кара, кызыл, сары депчи. Анткени мындай көп уга элекмин. Мындай түз аркылуу, боёк аркылуу баягы кинонун атын аталышта. Башы кызыл өрүк болчу. Анан бул Топчугүл Шайдуллаеванын чыгармаларына тийиштүү да. Бул негизи мен мындай көрүнүктүү эки чоң үчүлдүк кылдым. Селкинчек бешкемпир, Маймыл бул бала чагым жөнүндө. Светаке, Кентавр эсимде болсо, бул ошол бүгүнкү болгон окуяны чагылдырганга аракет кылгам да. Бирок
мага тиешелүү да. Анан кийин мен кабатыр болгон окуяларды алып чыкканга аракет кылгам да. Бул дагы өзүмдүн автобиографиям деп коем. Анан кийин бул ошол кинолордо мен ошол өзүм менен өзүм алек болуп туруп алдым да. Бул негизи чыгармачылык кишилерге көрүнүштүү эле нерсе, анткени сен өзүңдү таанып билбесең бирөө жөнүндө кантип чыгарма жаратасың деген ушундай бир түшүнүк бар да. Анан кийин Олжобай Шакирге чалып калдым. Анын жана Рух Эш деген сайты бар эмеспи? Ай Олжокем, сен эми баягы кыргыз адабиятын жакшы билесиң, анан көп нерсени өзүң ошол басып жүрөсүң, жанагы сайтыңда бир киного жарачуу бир чыгарма барбы десем, Актан байке, азыр мен силерге бир шедевр жиберем деп калды. Анан ошол Топчугүлдүн Долу деген аңгемесин жибериптир. Аны окугандан кийин эле мага жакты. Долуну тартам деп калдым. Анан ошол Топчугүл менен жолукканга бир мүмкүнчүлүк издеп жүрдүм эле. Анан Кудай жалгап ошол эсимдени тартып атканда а киши кыргыз фильминде худсоветтин мүчөсү болуп калыптыр. Анан акырын а киши менен таанышып, анан жолугайын деп сунуштадым, ушинтип Долуңду тартайын дедим элем, бербейсиңерби десем, жок мен өзүм жазайын дедим элем деп калды сценарийди. Эми а киши драматург эмес да. Мен үчүн кызык болуп калды. Эми баягы жазуучу өзүм жазам дегенден кийин анан а киши менен иштей баштап, Кызыл өрүк деп аталып калды. Өзөгү Килемчи болуп калды. Ошо Килемчи деген дагы кичинекей аңгемеси бар, Топчугүлчү. Ошол өзөгү болуп калды. Долу, анан кийин Көк суу деген новеллалар ичине кирди. Бирок мындай өзөгү ошол Килемчинин окуясы болуп калды да. Анан кийин бул эми жана түз жөнүндө айтсак, бул килемге тиешелүү. Кара, кызыл, сары деген ошол 3 өңдөн турган килем тогулат аягында. Бирок мунун эми кичинекей окуясын айта кетиш керек го. Негизи баткен килемдери көбүнчө ак кара болот экен. Эми баягы биздин кийиздердей болуп эле, анткени ак жүндүү койлор бар, анан кара жүндүү койлор бар да, ошондон жасашчы да. Эң башында деп ойлойм да, негизи бул ала кийиздин түбү ошондой го деп ойлойм да. Анан кийин эмнегедир кара, анан кийин кызыл өңдүү болушат экен да. Сарыны көп колдонбойт экен. Бирок биздин окуя боюнча ошол килем токуп аткан үйдүн ичинен чатак чыгып, анан килемди тытып ийишет да. Килем менен кошо жоголсун, кетсин, айылдан чыгып кетсин деп килемчиге. Бул эми баягы сүйүү кызгануу болуп атканда ошондой бир эмоциялар чыгат да. Анан кийин аягында килемчи өзү алып кетет. Ошо аягында жана сары өңдү кошот да. Ошондо мындай чечмелесек, жана килемдин өңдөрүнөн тышкары кара бул эркектерге таандуу өң болуп эсептелет. Анткени жердин өңү же күчтүн өңү же болбосо мындай чоң бир нерсени эметкенде кара деп коебуз да. Анан кийин кызыл болсо бул эми түшүнүктүү, эми баягы сүйүүнүн, махабаттын, сезимдердин өңү болуп эсептелет. Анан көбүнчө аял кишиге таандуу да. Сары болсо бул эми жанагы башкы каарманыбыз Түрдүгүл, ошонун өңү да. Ошон бул мындай деп коет экен, сары өң негизи бул күндүн өңү деп коет экен. Анан кийин сүйүүнү болобу, эми көбүнчө сүйүүнү болуш керек. Сен ошону билип, ошону түшүнгөндө мындай өтө ыйык бир сезим пайда болот экен. Ал сезимдин өңү ошо сары деп. Бул эми баягы батыш философиясында деле бар. Ошол буддизм болобу же тиги кытайлардын философиясында негизи сары өң деген ошондой бир күндүн, анан кийин бул жашоону түшүнө билүү деген өң болуп эсептелет да. Ошентип да чечмелесек болот. Анын ичинде башка чечмелер деле көп да. Бирок бул монтаж кылып атканда Кызыл өрүк деген аталыш мындай көп ылайыктуу эмес болуп калды биздин кино үчүн да. Ошон үчүн биринчиден кинону баягы 3 бөлүккө бөлүп кеттик.
анан ошол кара, кызыл, сары деп аталышы дагы менимче биздин бир жакшы табылгабыз болду го деп ойлойм да. Анткени баягы кинонун аталышы, негизи чыгарманын аталышы бул биринчи максаты бул кызыктыруу да. Анан сиз суроо берип аткан сыяктуу эле ким укпасын баары айтып калышат да, бул эмне жөнүндө, эмне үчүн ушундай аталыш болуп калды деп. Монтажда отурганда сен жанагы сценарий жазганың, анан тарткандын баарын камтып, анан баягы шашпай отуруп ойлонго мүмкүнчүлүк болот да. Менимче ошондо анан кийин жанагындай жакшы ат табылып калды го. Актан агай, мына Кыргызда баягы алма багынан алыс түшпөйт деген жакшы кеп бар. Анын сыңарындай сиздин уулуңуз Мирлан Абдыкалыков дагы Селкинчек, Беш кемпир кино тасмаларында негизги каармандын ролун аткарып, учурда сценарист, режиссер, продюсер катары элге жакшы таанылып калды. Ал кезинде Улуттук университеттин журналистика факультетин аяктаган экен. Анан эмне себептен ал кино жаатына ооп кетти? Бул сиздин таасириңизден уламбы же өзүнүн жеке тандоосу болдубу? Мен 2 кызым бар, анан 1 уулум бар. Мирлан ортончусу да, улуусу кыз, кичүүсү да кыз. Анан өзүм балдарыма бирдеме кыл же бирдеме бол деп таңуулабайм да. Анан көбүнчө мындай үлгү болгонго аракет кылам да. Бул Мирлан киночу болуп калган себеби жанагы жолбун ит тартканда деле бир кичинекей кадрга катышып калган. Ошол жерде чуркап бараткан неме, андан кийин кондо иш кылып, мен үчүн бир кичинекей бала болсо эле Мирлан тарта берчимин. Эми мындай таланттуу эмес деп деле өтө маани берчү эмесмин. Эми ал мен айткан нерсени жасап берчү, бирок ошол бала кезинде эле көрсө органикасы бар экен да. Кээ бир кишилер баягы ошол камерага келгенде эле же бирдеме кылганда эле башкача болуп калышат да, баскан тургандан башкача болуп, аны такыр оңдой албайсың. А мен жана органиканы деген ошол басып жүрө берет, бирок баягы экрандан карасаң ушунчалык баягы ишенесиң да, ошо ал киши ойноп атабы же жашап атабы. Селкинчекте ошол баш каарман бала да. Анан кийин биз көп издедик. Анын ичинде Мирлан дагы бар болчу, ал пробага келди. Бул Селкинчек деген Маек деген студиянын бизге кылган мындай заказы болчу. Анан биз эле чеччү эмес, биз анан алар продюсер болуп жүргөн, алар да чеччү. Анан кийин кадимкидей эле Мирлан ошол пробалардан өтүп Селкинчекке тартылып калат. Селкинчекте мен мындай крупный план деп коет, көп тартпайм. Круп мындай кылып тартат го. Анан көбүнчө баягы поясной кылам портреттерди. Анан бир крупный план кылалы деп калды да, баланы ыйлаталы депчи. Анан кийин Хасан Кыдыралиев деген операторум жанагы 6 кинондон ошол Хасан тарткан да. Анан ал киши айтып калды, Мирлан ыйлай алабы деп калды да. Эми ыйлайт болуш керек. Эми ыйлап көргүлө экен, ыйлайт болуш керек дедим. Анан тартардын астында камера бүт баары даяр да. Эми азыр жеңил да, эмне камераларды коюп коебуз, эч маселеси жок да. Баягы канча болсо ушунча иштей берет. Ал убакта бизге баягы лимит пленка деп коебуз, баланча деген метр пленка берет. Анан биз аябай репетиция кылабыз. Анан бир көп болсо 3-4 дубль. Эми Селкинчекте канча дубль экенин билбейт экенмин. Репетиция кылдымбы дедим, репетиция кылган жокмун. Ыйла деп кантип репетиция кылам? Ыйлайт болуш керек дедим, мындай сезип турдум да ошо. Анан тартардын астында камера турат, бүт бар, анан тиги хлопушка неметерди айттым да. Мирлан, мамаңды салдыңбы десем эле ыйлап жиберсе болот. Көз араң эле туруптур да. Билем баягы режиссердун ыкмасына кирет да. Мен уккам ошо кээ бирөөлөр сабайт экен депчи. Мен көбүнчө балдар менен иштегенде өзүм ыйлайм да. Эмнегедир ошо түшүндүрүп келип айтып өтүп ыйлап анан кийин ал балдарды ыйлатам да. Көбүнчө кээ бирде актерлорду ыйлатам да. Актер деген мен баягы профессионалдуу эмес актерлорду эми ошо өзүм мен көп иштеп калып тажрыйбам бар да. Анан көбүнчө ошентем, же урушам эметем, бирок эч качан мындай бирөөнү сабап эметпейм да. Анан кийин
бул селкинчек тартылгандан кийин жакшы, аябай жакшы кабыл алышты. Анан бир окуя эсимде турат, ошону айтыш керек болуш керек. Анан кийин Дом кинодон премьера кылдык. Эми айылда жашайбыз, чогуга чейин айылда жашайм да. Анан кийин премьера кылып, мен көрбөптүрмүн, бирөөлөр интервью алыптыр биздин телевидениеден. Анан Мирландан сураптыр, сен чоңойгондо ким болосуң дептир да. Анан чоңойгондо койчу болом дептир да. Анан менин телевизорум деле жок болуш керек ал маалдачы үйдө. Анан автобуска түшсөм эле, эми ал убакта бир автобус жүрчү, анын ичине жыкма-жый болуп кирчүбүз, күн анда совхоз Кирова деп койчу. Киностудияга келгенче анан баары эле айтат, балаң бизди уят кылды. Эмне болду дейт. Анан кечээ интервьюсун көрдүк. Анан тиги ошо бүт Кыргызстанга мен койчу болом деп айтты депчи. Айтып койбойсуңбу тиги эмне актер болобу же режиссер болобу депчи. Жаман уят кылдым. Мен айттым, анын эмнеси жаман дедим. Өзү каалаганын айтат депчи. Анан киностудияга келдим. Киностудияга келсем эле баары эле ой, какой у тебя сын самостоятельный дейт. Эми карасаңыз, эки жашаган кишилердин мындай ойлорунда эми баягы менин айылым бизди уят кылды деп атат. Бул шаардыктар айтып атпайбы, өзүнүн ою бар экен, анан кийин койчу болом деп айтты. Нам понравился, нам ваш сын, твой сын деп ошентип менин жолдошторум айтып атышпайбы. Анан кийин Бешкемпирди тартмак болуп калдык. Бешкемпирди сценарийди Автандил Адукулов деген өзүмдүн досум, бир чети тууганым болуп калат. Жана Дандыбайбыз, бир уруданбыз да. Автандил психология илимдеринин кандидаты. Анан өзүнүн ошол диссертациясы деле ошол балдардын психологиясын изилдегенде жазып атканда эле түшүнүктүү болуп калды да. Анткени Бешкемпирди Мирлан ойнош керек деп эле. Кээ бирде ошондой ыкма болот да, баягы сценарий жазып атканда эле сен ким ойноорун билесиң, анан ошонун өзүнүн мүнөзүнө ылайыктап жазганга аракет кыласың да. Автандил мен андан кийин Маймылды да жазып калдым. Ошентип Мирлан тартылат деп, анан кийин 3 жылдык болорун сезип калдым да. Эми бул Мирлан менен баягы иштеген жөнүндө, баягы ата баланын мамилеси жөнүндө көп эле айтса болот. Анткени биз мындай өтө тыкыз мамилебиз пайда болуп калды го деп ойлойм да. Ошол бирөөгө бирдеме деп айткандан жазганам да. Өзүм бирдеме жасап, ошол аркылуу мындай тарбия көрсөткөнгө аракет кылам да. Бул өзүм балдарыма деле тиешелүү, бул киночуларга деле тиешелүү. Анан эми ал окууну бүткөндө оператор болбойсуңбу дедим да. Анткени режиссерлор эми көп учурда жумушсуз калышы мүмкүн да. Режиссер, оператор болуп калса эле баягы кинодо иштейт болобу, ошо телевидение иштейт, заказдар менен кылабы. Ал ийилегенсип, бирок ошол режиссер болом дегендей умтулуп калды да. Анан ал кезде Москвадагы Всесоюзный институт кинематографии деп койчу да. Биздин киночулардын көбү ошол жактан бүткөн. Көп эмес, баары эле ошол жактан бүткөн да. Анан аяка жиберейин десем, эми ал убакта окуу кымбат болчу, негизи тапсам деле болмок. Бирок эмнегедир өзү барбайм деп койду да. Анан эми баягы киного жакыныраак каяка барып окуса болот дегендей кылып, анан кийин ошол университеттин журналистика факультети, эми баягы киного кичине жакыныраак деп. Эми журналистика деле бул чыгармачылык, адистиктен анан ошентип журналистика факультетин бүттү. Андан кийин менде көп иштеп калды. Ошол Светаке, Кентавр да бул ошол экинчи режиссер болуп жүрдү, ассистент болуп жүрдү. Анан канчанчы жыл экенин билбейм. Сютак деген киносу менен дебют кылып, анан кийин көптөгөн сыйлыктарды алып, андан кийин Жөөгүлүк, андан кийин Кыз ала качуу тартып, эми бүгүнкү күндө көрүнүктүү жаш режиссерлордун бири десем жаңылбайм. Башкача кино тартайын деп
жана топчулугу кайрылган себебим да ошол да. Анан кийин актерлорду дагы мурун тарткан актерлорду тартпайм дедим да. Анан ошол Баткенден барып издейм, жөнөкөй карапайым кишилерди тартам деп. Анан кийин Нурбек деген кастинг директорубуз бар болчу, ошол 2 ай 3 ай издеди. Ошяктан бүт каармандарын баарын таап, анан кийин башкы каарман табылбай койду. 2 башкы каарман табылбай жатат да. Бул кара кызыл любовный треугольник деп коебуз. 3 каармандын тегерегинде болгон окуя. Кадыр аны Мирлан аткарат. Анан кийин Турдугүл аны Наргиза Маматкулова деген жаш режиссер аткарат. Анан кийин Айгүл деген аны Ширин деген аны болсо Айгүл Бусурманкулова деген бул Баткен театрынын актрисасы, биринчи жолу киного чыгып атат. Айгүлдү таптык. Анан кийин ошо Турдугүл менен Кадыр табылбай жатат да. А Турдугүл деген жана Наргиза Маматкулова деген режиссер кызыбыз бар. Мен баягы сыртынан билем да. Анан ошол сездим да, менимче ошол мүнөзү дагы ошо баскан турганы. Анан баягы режиссер болгондон кийин болбой эле режиссердун баягы актерлук таланты болот да. Болбосо менимче режиссер болбой эле коюш керек деп ойлойм да. Анан кийин ошону сунуштагандан кийин эле сразу кабыл алышты. Дароо эмес, баягы проба кылдык, фото проба кылдык, бирок болбой эле ошол Наргизага токтодук. Анан Кадыр маселе болуп калды да. Бул Наргизанын түбү да Баткен. Негизи бүт баткендиктер Мирландан тышкары да. Эми таппай койдум. Азыр Адилет Ахматов деген каскадер жигитибиз бар. Ал түштүктүк, бирок каерде экенин билбейм. Баткен эмес болуш керек. Бирок жок дегенде түштүктөн болсун да. Анткени мен баягы сөздөрүн, диалекттарын кошо алып чыгайын дедим да. Ошол Баткен диалегинчи. Анткени биздер кино тартса эле баягы диалогдор түзмөлөп эле эмне адабияттуу анан кийин кээ бирсинде бир сөзүбүз бар. Кинодой болуп калыптыр депчи. Ошондой болуп калышы мүмкүн да. Мен анан ошол өздөрү сүйлөгөндөй эле жашоодой кылайын дегем да. Анан мына съемкага чыгабыз деп калдык. Анан аргасы Мирланга сунуштадым. Анан ал бир аз мындай мүнөзүн көрсөтмүш болду. Баягы сразу эле дароо эле мага сунуштабайсыңарбы дегендей. Дагы өзүнчө актер болуп калган да. Деп анан бирок ал түшүнүп турат. Берип турат. Анткени ага чейин айткам. Группага айткам, эң эле болбосо Мирланды алам деп. Мен баягы чочулап ала дегем да. Анткени баягы актер табылбаса, бизде эми болбой эле график бар да. Баланча убакыт тиги даярдык көрөсүңөр, баланча убакыт съемка кыласыңар, баланча убакыт монтаж кыласыңар деп. Анан кийин бир күн чачын алып келип калыптыр. Эми жайында ушул маалда тарткам, сысыктан болуш керек. Анан азыр эсимде жок, группадан бирөө айтып калды. Кадырыбыз даяр турбайбы? Октомеке Мирлан эле тартып бербейсиз деп койду. Анан издегиле деп койгом да боло. Бирок өзүм сезип турам. Эми болбосо Мирлан жанында турар. Анан ошентип Мирлан тартылып калды. Бирок менимче жана актерский ансамбльде ошо өзүнүн орду таап, эми баягы типажы боюнча туура келип калды го деп койдум да. Анткени анын үстүнө жана Кадыр деген бул гүлүктү аябай жакшы көргөн каарман да. Мирлан өзү дагы ат багып, гүлүк болбосо да баягы балдар баягы гүлүк эмеспи, атың болбой эле чаба беришет го баягы. Эми баягы атты чаап, кыргыз болгондон кийин баягы жылкыга жакын болушат. Негизи бул да себеп болуп калды болуш керек. Ошентип Мирлан менен көп иштешип келатам. Эми Мирландын аягына чыгайын дедим да. Сөз. Бул Мирлан азыр бышып калган маалында мен сезип турам. Бул эми кээ бирөө окса айтат болуш керек, бул баласын мактабай эле койсо болмок экен деп. Бирок кээ бирөөлөр туура көрөт болуш керек. Бул Мирлан мактабай жүргөндө кичине өзүнүн бир ички бир дүйнөсүндө кичине доо кетти болуш керек деп ойлойм да. Анткени болбой эле бул менин көлөкөмдө калып калды да. Ушул убакка чейин мындай басынып мага бирдеме айта албайт да. Болбой эле мен баягы
эми атым бар, анан кийин баскан түргөнүм, менимче ага көп таасир бердим болуш керек, ошон үчүн көп нерсени мындай айта албайт. Анан мүмкүн бул подкастты угуп менин атамда мен жөнүндө жакшы ойлору бар экен деп калат, эми ага дем болсун деп айтып атканым да бир чети. Анан мен ошон өзүм атам да ошондой болчу да, эч качан мактачу эмес да. Бир мактаганын айтып берейин. Эми ал маалда эмне, мен бала кез, анан кийин мал бакчыбыз, койлорду жайында тоого кетет, анан күзүндө келет да. Ылдый келип ошо алма бактын четинде бөлүп атабыз. Канча жашта экенин билбейм, ушул жаш эле болчумун. Школду бүтө элек белем, анан кийин тез эле койлорумду кармап алдым да. Анан бирөө айтат: "Ой, балаң мыкты боло турбайбы" депчи. Тез эле койлоруңду таап ал десем, менин атамдын мактаганы ошо мынтип атпайбы? Мени тартканда деп атпайбы? Эми ал киши мактап деле койсо болмок да, менин балам ушундай жакшы. Жок, ал айтып атпайбы мени тарткан деп. Анысы карай мен да ошентип калам. Бирдеме бирөө мактаса мени тарткан деп коем. Эч качан ал чын эле балача өткөн жер деп бирөөнүн мактасын колдоп кетпейм. Анан бул азыр мактап аткан себебим эми бул эми баягы өзү айткандай 4 баланын атасы, 40тан ашып калды. Менимче бул эми бирөө мактоодон деле бузулуп кетпейт болуш керек, андан туура түшүнөт болуш керек. Анан азыр биз ошол ажарды тарталы деп аттанып атабыз да. Бул ажар менин бала кезимде эле, анда телевизорлор көп жок. Анан үйлөрдө радио окчу да. Эмнегедир ошончо көп такай постановканы берчү да, ошо ажар деген радио постановка болчу. Анан ал кимдики экенин да билбейм, ал постановкачы. Ошону угуп алып эле ыйлашып эле ушинтип ажар жөнүндө көп укчумун да. Бир убакта ажарды унутуп деле калгам. Бирок кечте интервьюдан айтып калчумун. Бирок бүгүнкү бул дүйнө жүзүндө болуп аткан бул саясий көрүнүштөр ошол ажарды тартканга түрткү болуп атабы деп да. Анткени мен ойлойм, бул эң эле ыйык нерсе бул адамдын өмүрү болуш керек деп ойлойм да. Анан сен кандай киши болсоң дагы ага Кудайдан башка эч ким сенин өмүрүңдү ала албайт болуш керек деген ушундай бир ойлорум бар да. Ошону Мирлан экөөбүз тартабыз деп турабыз. Анан мен ойлойм, бул биздин өкмөтүбүздүн саясатына деле туура келет болуш керек. Анткени азыр эми жанагы өзүбүздүн тарыхыбызды, салттыбызды, наркыбызды алып чыкканга аракет кылып атпайбызбы? Анан мен ойлойм, Мирландын тажрыйбасын толук колдоном го деп да. Баягы болбой эле менин жашым келип калды да, анан кийин баягы акылдан тайбасам дагы күчтөн тайып бараткан мезгилим болуш керек. Ушул күндө болсо Мирлан баягы күчү дагы, акылы дагы, эси дагы толуп турган маалы. Анан кийин биз мындай алып кетебиз го деп турам да. Анан бул ажар тартылып калса өтө чоң кино болот го деп ойлойм. Анан Кыргызстанды бул дүйнө жүзүнө мындай белгилүү кылганга мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойм да. Анткени бул трагедия. Баягы көп саясий себептер менен айтылбай жүргөн нерсе. Анан кийин Асхат деген продюсер бар, 1-1 студияда. Анан ошол сурап калдык: Атамбайке, скажите, какую нужно снять картину, чтобы получить Оскар деп калды да. Мен тамашалап койдум. Я сниму ажар, и мы получим Оскар деп калдым да. Бул эми окуянын өзү, анан кийин жанагы саясий деп коебузбу же искусствонун өзүнүн бир көрүнүшү деп коебузбу, иши кылып бул ажардын мүмкүнчүлүгү аябай көп да. Мен эми өзүмдүн боло турган нерселеримди көп айтчу эмесмин. Бул айтып аткан себебим көп каражат керек да. Анан мүмкүн силердин подкаст аркылуу бул биздин өкмөткө, анан колунда бар кишилерге кайрылганым го деп ойлойм да.
анткени башкача каражат таба албайсың. Анан жанагы көп каражат керек деген себебим мен өзүм биринчи кесибим сүрөтчү да. Анан кийин ошол мен ойлогом, ошол убактагы жанагы кийимдерин, анан кийин ошол идиш аяк болобу, жашаган жерлери болобу, анан кийин жанагы бир ишылып көп кинолордо камтылбай жүргөн нерселер камтып кетсемби деп ойлогом да. Анан кийин эми бул Трупанды көрсөткөндөн кийин өзүнчө бир кичинекей шаар чыгылыш керекпи? Анткени кинодо биздин өзүбүздүн маданиятыбыз, салтыбыз тышкары ошо жердеги уйгурлардын, кытайлардын ошол убактагы жашаган бир жашоосун туура чагылдырып кетсе, ишил мен ойлойм буга көп даярдык көп, анан көп нерселер изилдеш керек го деп, анан ошонун баары каражат болуп калабы деген ушундай бир ой бар да. Сөзүңүз Каралжы, негизи баягы чыгармачыл адам менен жашоо кыйын. Анан жубайыңыз Айчүрек эже сиз менен бирге түтүн булатып келатканына быйыл 46 жыл болуптур. Ал деле баягы кино түйшүгүн сизден аз эмес тарса керек. Ал баягы тамашалап калат. Ата Айчүрек, жубайым айтечи. Мен болбосом режиссер болбойт элең деп коет. Мен сени режиссер кылдым деп коет. Бул сөздө чындык бар да. Анткени бул ошол мен ошо киностудияга киргенде баштап эле эми сүрөтчү болгондо, эми режиссер деле, бирок сүрөтчү болгондо өтө көп баягы командировка деп коебуз. Анткени баягы съемканын баарын сен даярдайсың, элден мурун кетесиң, анан ал бүткөндөн кийин, съемка бүткөндөн кийин кайра башка кино чакырышат. Мен ушундай болуп калдым, баягы сүрөтчү болуп иштеп атканда өтө эме болуп калдым да, мындай мага сураныч көп болуп калды. Кино өтсөм улам мени чакырып ушу кинодон кино тартып эле ошол кезде жанагы мен айтып атпаймынбы, тиги чоң атам чоң энемдей болуп калган, энетем бар болчу деп, а кишилерди караган. Анан керек болсо ошол байкем жана Жеңишбек деп атпаймынбы, анан жеңем чыгылып бир чоң үй бүлө алып жашап атканда, ошол Айчүрек баягы келин болуп түйшүктүн баары ошого түшкөн. Эне атамды бакмай, тиги байкемдин балдарын кошо карашмай, анан кийин өзүнүн балдарын бакмай чыгылып бүт үйдөгү болгон ошол түйшүктүн баары а кишинин башына түшкөн. Андан тышкары мен өзүм мындай тууган арасында көп катыша албай калдым. Бирок тууганды кармап жүргөн, менин тууганым өзүнүн тууганы эмес, өзүн да кармап жүрөк, бирок менин тууганым кармап жүргөн Айчүрек болуп калды да. Анткени баягы бир кыялбай эле бир бара турган жакшылык жамандык болбосо, калган эми Кыргызда катнаш деген көп да. Ар бир себеп менен баягы чакырып неметип ошонун баарын иреттеп алып жүргөн Айчүрек болуп калды. Андан тышкары үйдөгү оокат тиричиликтердин баарын караган Айчүрек болуп, бул эми мактан бүгүн келип алып баласы мактады, анан кийин жубайын мактады дебес деп, бул бир чети бул жакшы болуп атат бул интервьюсу, анткени көп айтчу эмесмин. Көбүнчө ошол жумуш мындай чыгарма жөнүндө айтып элеп анан кийин кайталана берчимин да. Анан бул айтып атканым өзүм дагы мындай кубанып атам. Анткени чын эле а киши анан атам да ооруп жатып калды. 1 жыл ооруп жатып калды, 72-ге чыкканда. Анан бир инсульт болуп калып, жарым жагы иштебей калып, анан а киши, мен билбейм анын каяктан экенин, анан айтты, мен туруп кетсем дагы бир мөчөл жыл жашайм дебеди. Анан кийин 84-үндө каза болду. Эми ошол 1 жыл бою элестеткиле, 1 жыл бою ошол Айчүрек багат. Эми биз да карашып аттык, апам да карашып атты, бирок үстүндө карап турган, анан ал үстүнө медсестра болчу да. Карап турган ошо Айчүрек болду да. Андан кийин апамды багып калды. Чыгылып бул киши мен народный артист болсом, ал элдик кандай деп айтсам, элдик айым дейбизби, чыгылып мындай накта келиндик, анан өзүнүн аялдык парзын аткарып келатат да киши.
аны да мактабайм. Биринчи жолу мактап атам, анан мүмкүн карып калган болуш керек. Анан баласынан коркуп мактап, аялынан коркуп мактап айтып атат болуш керек деши мүмкүн. Бирок бул эми чындык сөз. Муну баары билишет. Эми баягы өн киши да башка кишилер билбесе дагы менин өзүмдүн жора жолдошторум, туугандарым баары билишет. Анан баары жакшы көрүшөт, айчырөк деп турушат. Фестивалдарга барганда дагы мүмкүнчүлүк болсо аны алып алам. Анан бул жюри болуп жүргөндө ошондой эме бар. Сопровождающий деп коет. Бирөөнү алып алсаң болот. Анан ошол Айчырөк Такай жанында жүрдү. Эми экөөбүз тең азыр пенсионербиз, бирок мен чыгармачылык кишилерге пенсионер деп чыгарып койбойт экен. Мен тартып жүрөм, ал болсо биз жасаганыбызды кубанып жүрөт. Анан менимче бул Мирланды мактаган өтө кубанат болуш керек деп ойлойм. Өзүнө да баа бериш, өзүнө маани бериши мүмкүн, бирок анткени Такай айтып калат, Мирланды мактабайсың, Мирланды айтпайсың дей берет да. Менимче биздин өзүбүздүн салтыбызда деле ошондой болуш керек. Эч качан ата баласын мактабайт депчи. Башкалар мактасын дейт да. Бүгүн эми кечиримдүү болуш керек. Силер суроо берип калдыңар, анан айтыш керек болуп калды. Мирлан жөнүндө дагы, Айчырөк жөнүндө дагы. Актан агай, сиз баягы биздин билишибизче ата энеңизден калган, эстер убагынан калган айрым сиздин тасмаларда түшүп калган тарыхый эски буюмдарды чогултуп Актандын өнөр өргөсү деген бир музейче түзгөнүңүздү билебиз. Ага азыр далай биздин атактуу инсандар, ошол эле сырттан келген эл аралык актерлор, режиссерлор суктанса керек. Мен өзүм жана айтып кетпедимби, биринчи кезүүм боюнча сүрөтчүмүн да. Анан мен буюмдарга өтө мындай, кандай деп айтсам, жакшы мамиле кылам да. Анткени буюм аркылуу дагы киномдо көп нерсени айтканга аракет кылам. Бул кинодо реквизит деп коет. Анан ошо кинолорубузда биринчиден реквизиттер кала берчи. Студияда жатчы, үйдө болчу. Анан кийин бир күнү ошо Мирлан экөөбүз ушундай сөздөн сөз чыгып, эмнегедир ушундай бир ошолордун баарын алып келип ушул жака койсок кандай болот эле деген ой пайда болду да. Мунун болуп калган дагы бир себеби Танина Гуэра деген өтө белгилүү драматург бар, италиялык. Бул убагында жанагы Феллини, Антониони, Тарковский менен да иштеп жүргөн. Анан жанагы братья Тавиани деген өтө көрүнүктүү драматург да. Анан үйүнө барсам ошондой бир музейче сыяктуу кылып койгон бир эмеси бар экен. Үйү жери канча экенин билбейм. Анан кийин бир эки буюмду алып келе баштадык, неметик. Анан өзүнчө эле бир кандай деп айтсам, музей деп айтсам туура эмес болуп калчудай болуп калат экен. Анткени бир эки кишиден сөз угуп калдым. Тирүү киши да музей кылмак беле депчи. Эми баягы биздин баягы Советтер Союзунан калып калган бир түшүнүгүбүз бар да. Музей, бирөөнүн музейи болсо, ал киши өлүш керек, андан кийин музей кылыш керек деп. А дүйнө жүзүндө толгон токой музейлер бар. Керек болсо микрофондордун музейлери бар да. Көйнөктөрдүн музейлери бар. Эми каалаган киши мындай өзүнө бир жаккан нерселерди музей кылып кете берет экен. Арт резиденция Актаны деп аталды деп, анан кийин аны которуп, бирок котормосо жакшы болду. Актандын өнөр өргөсү деп калды да. Бирок Актандын өнөр өргөсүнө келгиле десең, мындай көп жакшы түшүнө билбейт экен. Анан эми азыр музей деп деле коебузбу? Актандын музейи деп коебуз, же кинонун музейи деп коебуз, же болбосо Актандын киносунун музейи деп коебуз. Бул эми эң эле биринчи себеби. Бул айылдыктар деле жалпы көп билбейт. Эми Актан режиссер экенин билет, режиссер кино тартып жүргөнүн билет, анча-мынча кинолорун, бирок мындай даражамды, анан канчалык белгилүү экенин, эмелеримди билбейт да. Анан жанагы алып аткан сыйлыктарымды эле, тиги киного алган приздеримди эле көп билишпейт. Анан ошолордун баарын ал көбү офисте болчу. Кыргыз фильмдечи. Анан ошолордун баарын алып келип
ошол биринчи ошо өзүм айылым мени жакшыраак тааныса экен дегенде эмнегечи ошондой бир сезимдер пайда болот экен да, тууган ичинде жалпы айыл деп. Анан мунун дагы бир пайда болуп калган себеби киночулар деле көп көрбөйт, баягы өзүмдүн группам эле көрбөсө андай баары билбейт да, жанагы приздеримди, анан көп нерсени билбейт да. Анан ошондой себептер менен ишелеп жанагындай өзүмчө мындай аянтча болуп калды. Анан кийин негизи киночулардын баары келишет, анан студенттер келишет, кинодо окуган. Анан кийин бул киного келген меймандар болсо келишет. Жөн эле чалып келгендер да бар, угуп алып, анан ишылып эметет эмне эле, такай келип турушат. Анан бир казак досум бар, Дарыжан Амирбаев деген, бул казактын эң көрүнүктүү, өтө мындай таланттуу, дүйнө жүзүнө таанымал режиссер бар, Дарыжан Амирбаев деген. Анан ал киши айтып атпайбы, бул эң негизгиси бул баягы биздин кинону пропаганда кылып аткан дейт да. Анткени мындай кинону эч ким деле жайылтпайт экен. Бул кино аркылуу кантип жашаса болот, режиссер деген кандай жашайт экен, анан кандай приздери болот экен, кино каяка чыгып атыптыр, каяка көрсөтүп атыптыр, эмне болуп атыптыр, анан жанагы реквизиттин баалуулуктары, жашаган жердин ошо короонун алып жүргөнү, ишылып менимче биздин үйгө келген киши менин киномду эле эмес, чыгармамды эле эмес, а менин жашоомду да көрүп кетишет да. Анан мен ойлойм, мен ошол кыргыз режиссерлорунун эң эле өзгөчөлүгү бул менин жашоом менен чыгармам мындай жуурулушуп калганда, кандай жашасам ошондой кино тартам, кандай кино тартсам ошондой жашаганга аракет кылам да. Ушул мындай мен кээ бир мындай өзүмдүн турмуштагы эпизоддорум алмашылып калат. Бала чагым чын эле тиги Селкинчек беш кемпирдей беле же башкача беле деп ушул мындай эметилген. Анткени мен өзүмдүн өмүр баян баягы киного чагылдырып жүрбөйм, ошон үчүн мындай өтө тыкыз байланышып калып, чет элдиктер да келет. Анан керек болсо менимче бул убагы менен мындай туристтик бир аянтчага айланып калышы мүмкүн деп ойлойм да. Актан агай, жанагы Асылбек Өзбековдун кино деген ыры бар эмеспи? Ошондо кино тартып жүгүрөмүн жүрөк жанчып деген сабы бар да. Анан сиз ушу 68 жашка келиптирсиз. Жакында 2 жылдан кийин баягы 70 жылдын ашын ичет экенсиз. Ушунча мезгилде кино тартып жүрүп, кино тарткандан аябай чарчаган жоксузбу? Чын эле кино тартыш кыйноо. Бирок киноң жакшы болуп калса, ошонун баарын унутуп каласың да. Анан эми бул дагы буйрук болуш керек. Ошо ар бир тарткан кином жакшы чыгып, мындай ийгиликке жетишет да. Анан жанагы бүт өзүңүз айтып аткан кыйноонун баары унутулуп калат. Анан бул могу сыйлык алып атканда сага эмне берет деп калышат да кээ бирлер. Эми мага күч, дем берет да. Ошол сен сыйлык алган сайын мындай кайра мындай жанып күч пайда болгон сыяктуу болот да, сезимдерим. Дагы тартсам деп умтулуп. Анан бул болбой эле эми баягы жаратылыштан берилген сенин же Кудайдан дейбизби, сенин берилген бир чымындарың да. Анан ал нерселер сен тиң коюшпайт экен да. Ошол баягы жасайсың, иштейсиң деп ушундай бир мындай ичиңди бир кандай ушул тынчыңды алып турган нерселер экен да. Анан мен үчүн эми бул чыгармачылык бир чети менин жумушум болуп калды да. Баягы кадимкидей эле тиги бирөөлөр мал багып, бирөөлөр тиги тала карап,
окат кылса мен ошо кино тартып окат кылабыз. Анан ошо үй бүлөм деле жанагы Айчөлөк деле айтат, ошол кинодон айланайын деп коет. Кинодон айланайын деген эми ошо кино аркылуу тиги оокатыбызды кылып, көп нерселерге жетип, баягы агарып көгөрүп атабыз деп койсок болот кинонун аркасынан. Анткени башка эч нерсе кылган жокмун да кинодон тышкарычы. Анан ошол бүт өмүрүм кино менин өмүрүм деп деле койсом болот. Анан бул эми жөн эле айтылган сөз эмес. Жана мен айтып атпайм, анткени мен түзмө түз өмүрүм киного байланган деп ойлойм да. Керек болсо жанагы өзүм жанагынтип башка жерден келип асырандуу болуп калган деле себебим, анткени ал нерселер мен эрте мен киммин, эмне үчүн ушундай болуп калган деген суроолорго жооп бергенге аракет кылдым да. Ошо мына Актан агай, сиз жаңы эле баягы сыйлык жөнүндө дагы аз маз айтып өттүңүз. Билишибизче сиз өкмөттөн Манастын 3 даражадагы жана 2 даражадагы ордендерин алгансыз. Анан деги эле ушул Манас сиз үчүн эмне? Манас мен үчүн ар бир кыргыз жаранындай эле ыйык нерсе. Керек болсо Куранга тете болгон китеп. Анан мен ойлойм, бул кыргыздар киного мындай жөндөмдүгү пайда болуп калган себеби, анткени Советтер Союзунун убагында ушундай бир критиктердин термини бар болчу. Кыргыз керемети деген. Киргизское чудо деп койчу да. Бул ошол айтып калышат, ошол 15 республиканын ичинде мындай өзгөчө киносу бар өлкө болуп эсептелчү деп. Бүгүн деле ошентип эсептелебиз. Эми баягы каражаты көп, кинолору көп, ийгиликтери көбүрөөк болушу мүмкүн өлкөлөр бар. Ошол эле салыштырма бул казактар да. Бирок казактар дагы бизге өзгөчө мамиле кылышат, анткени силердин эч кимге окшобогон киноңор бар дейт да. Мен ойлойм, бул жанагы ошол Манаска байланыштуу го деп ойлойм да. Биздин оозеки чыгармабызга, анткени ошол Манаста деле эпостордун баарын алсак, булар мындай сөз аркылуу көркөм сүрөттөлүп айтылат да. Мындай образдарды аябай жакшылап чечмелеп берет да. Анан бул кинонун эң кандай өзүнүн мындай нукура тили бул сүрөт да. Ошону туура окуяны туура сүрөт аркылуу бере алсаң, ошондо накта баягы нукура кино деп эсептелет да. Ошон үчүн мен ойлойм, Манастын таасири мен эле эмес, аны Айтматов да айтып жүрөт, аны ошол Шамшиев да айтып калган уккам. Менимче бул негизи эле ал эле киши эмес, бүт чыгармачылык кишилерге бул чоң таасир берет. Анан берген улуу эпосубуз деп эсептейм. Анан кийин эми баары эле айтат, баары эле таң калат болуш керек, анын ичинде мен деле бар. Анан кантип ушунчалык окуяны оозеки алып жүрүп бүгүнкү урпактарга алып келгенибиз мен үчүн ошо өтө таң калыштуу нерсе да. Анан болбой эле баягы биздин мындай колдоочубуз бар го деп ойлойм. Анан кийин ошол бир ыйык нерсени, эми көп нерсени алып келе албаса дагы, ошол Манас аркылуу биздин болгон маданий өзгөчөлүгүбүздү, тарыхый маалыматтарды, керек болсо динибизди, дилибизди, ошонун баарын камтып келаткан жөн эле эпос деп койсом дагы туура эмес болуш керек деп ойлойм. Анан жанагы Куран деп айтсам, эми баягы динде
жүргөн кишилер мени туура түшүнөт го деп ойлойм да. Менен баягы Куранга карама каршы койгон жокмун, бирок мааниси боюнча, анан таасири боюнча ошол Библия Курандай эле го деп ойлойм да. Жана өзүңүз айтып өттүңүз, ошол кыргыз кереметин жараткан Болот Шамшиев, Төлөмүш Акеев, Геннадий Базаров сыяктуу чыгаан режиссерлордун убагында эмне деген гана сонун кино тасмалар жаралган эмес. Анан азыр байкашыбызча технология, техника өнүккөн заманда эмнеге ошол кездегидей сапаттуу, таасирдүү тасмалар чыкпай жатат? Жок, тарта албай жатышат дегенге мен бир аз кошулбайм. Бизде деле жакшы көрүнүктүү чыгармалар бар. Жакшы мен курактуу режиссерлор, менден жаш режиссерлор бар. Мунун баары бул өкмөттүн жайылтуу идеологиясына барып такалып калып атат го деп ойлойм да. Жок эмес, бар да. Менимче ошону баса айта жүрүш керек го деп ойлойм да. Анткени эми ал убакта ошондой саясат болчу. Мен деңгээлимдеги режиссер боло турган болсо, ал сөзмө сөз, ал сөз жок. Жогорку кеңештин депутаты болмок. Тиги Верховный Совет СССРдин депутаты болмок. Ушундай бир өзүнүн бир эмелери бар болчу да, баягы мындай ошолорду көтөрмөлөп, ошолорду мындай бир эл көрсүн деп ушундай кандай ой жүгүрткөн чыгармачыл инсандарыбыз бар деген өзүнүн бир саясаты бар болчу да. Менимче бизге азыр ошол жетишпей жатат го деп ойлойм да. Эми анан бир чети жанагы сиз айтып атпайсызбы, эмне үчүн мурункудай чыгарма жаралбай калды деген, ал кезде аз кино тартышчу. Менимче бир 3 кино толук метраждуу, анан кийин көптөгөн даректүү тасмалар кылып чыгып, бүгүнкү күндө азыр 40-50, керек болсо 70ге жакын кинолор тартылып кетип атат да. Анан кийин бул көрөрмандардын, анын үчүн өкмөттүн деле башы айланып калды болуш керек. Кайсы кино жакшы, эмнеси жаман болгон сыяктуу болуп да. Анан кийин албетте бул жаңы технология пайда болгон кичине таасир берди режиссерлорго. Бирок менимче таасир кандай деп айтсам, деңгээли, сапаты начарыраак режиссерлорго таасир этти болуш керек деп ойлойм. Мындай кандай деп айтсам, кино чыгармага мындай маани берген инсандар, алар ошол эле кино пленкага тарткандай эле, мурункудай эле кылып тартып атат да. Бир чети жеңил болуп калды, бирок мен өзүмдү мисал кыла турган болсом, мен ошол пленкага тарткандай эле бул технология ошондой эле мамиле кылам. Жөн эле тарта бербейм, анан кийин даярдап көрөм, монтажды деле ошентип отурам, анан жанагы постпродакшн иш кылып мамилем өзгөргөн жок. Жанагы жаш балдар тартып аткан балдардын ичинде деле көрүнүктүү балдар бар. Мындай өзүнүн бир темасын, анан өзүнүн бир кинодо болгон түшүнүгүн алып жүргөн ошол эле Руслан Акун, Азамат Арыков, анан кийин Бакыт Жеңиш деп жанагы комедияларын тартып жүргөн балдар. Булар эми бул негизи киноиндустрия деп коелучу. Мында эки агым бар, эки көрүнүш бар. Бирөө жанагы коммерциялык эмес, бирөө болсо жок. Эки көрүнүш бар. Бирөөнү артхаус деп коебуз, бирөөнү мейнстрим деп коебуз. Жанагы артхаус деген эми бул мындай түзмө түз жалпы көрөрмандарга арналган тасма эмес да. Бул кичине мындай татаалыраак жазалып, анан кийин баягы көп нерселери мындай камай айтышат, түзмө түз айтпайт.
А жана мейнстрим дегендер булар ошол көрөрмандын көпчүлүгүнө жасалган, анан кийин баягы көбүрөөк көрсүн деген ошондой ыкма менен жасалып, анан кийин менимче алар өзүнүн максатына жетишип, көптөгөн көрөрмандарды баягы кинотеатрларга тартып, анан дагы бир менин ошо бир айтканым бар, ошол балдарга рахмат депчи, анткени биз эми кинотеатрга көрөрманды алып келе алган жокпуз, алып келе албайбыз болуш керек да. Анткени биздин кинобуздун көрүнүшү ошондой да, жасалганы ошондой да, түпкү максаты ошондой да. Бул балдар болсо жанагы азыр көптөгөн кинотеатр пайда болуп калганда эле ошолордун эмеси заслуга дегендей эле. Эмгеги. Ошолордун эмгеги, алар болбосо биздин кинолорду көрөт беле, көрбөйт беле, мынчалык кинотеатр пайда болот беле, белгисиз да. Бир өкүнгөн жерим бар сапаты боюнча. Бирок бул баягы өнүгүп өсүп бараткан өлкөнүн, тармактын көрүнүшү болуш керек. Анан мен ойлойм, бир убакта саны сапатка айланат болуш керек деп. Анан жанагы мен айтып кеткен көрүнүктүү балдардан тышкары да көп эмелер бар да. Бул өзүнчө бир бизнес сыяктуу болуп калды да. Бул эми жаман эмес деп ойлойм. Алар өздөрү акча таап, өздөрү тартып атышат. Бирок мен ойлойм, бир убакта булар баягы көрөрмандарды ээчибей, көрөрмандарды ээчитет го деген үмүтүм бар да. Актан агай, мына бүгүн сиз алыскы Күнтүү айылынан күндүн ысыгында ат арытып, жер карытып келип бердиңиз. Ушундай кызыктуу маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Мындан ары да сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз.